Саламатсыздарбы, учурда маек рубрикасы сиздер менен мен Үсөнбай Тайыр уулу. Ошондой эле бизде конокто Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрынын солисти Орозбек Бакытов болмокчу. Саламатсызбы, Орозбек мырза? Саламатсыздарбы. Сизге негизи эле бүгүнкү күндө могу опера деген түшүнүк эмне, башка жанрлардан айырмасы эмнеде? Опера деген түшүнүк биздин Кыргызстанга тараганына көп жылдар болду. Ошол дүйнөнү багындырып келген опера жанры азыркы убакка чейин чоң бийиктикте жашап атат деп эсептейм. Анан ошол опера деген эмне? Опера деген итальянский сөздөн, итальянча сөздөн алынган тилден. Бул эмгек. Бул чоң түйшүк, чоң эмгек. Анан Кыргызстанга тарап ошол опера, балет театрында чоң иштеп кеткен ушул биздин корифейлерибизди Миңжилкыев, Сайра Кизбаева чоң биздин корифейлерди ошол жааттап, ошолордун артынан мына жаштар биз чыгып келатабыз деп эсептейм. Анан айтсак, негизи могу эстрада жылдыздары, деги эле ырчылар бүгүнкү күндө комптун жардамы менен жасалма түрүндө баягы запись менен мырдашат го. Көпчүлүк учурда сиздерде да ушундай учурлар кездешеби же сиздер жандуу үн менен мырдаган аракет жасайсыздар? Жок, операда жасалма ырдоо же компьютердин жардамы менен оңдоо деген түшүнүк бизде эч кандай жок. Себеби опера бул айтып кеткендей эмгек, чоң эмгек талап кылган опера жанры бул биринчиден айтып кетсең жандуу музыка, жандуу оркестрдин составында, симфонический оркестрдин составында 40-50 киши болот. Ошо 50 киши бардыгы жандуу отуруп алып, жандуу инструменттер менен жандуу музыканы жаратат. А биз сахнада ошол оркестр менен жандуу ырдайбыз. Жандуу ырдаганга кошо биз ошол операнын маңызын чыгарып, актерлук чеберчилик менен ошо эмне жөнүндө ырдап атабыз. Сөзүбүздүн ырдаган ырыбыздын сөзү маңызы эмнеде? Ошонун баарын түшүндүргөн бул түшүнүк да. Анан опера жанры эстрада менен эмне менен айырмаланат? Опера жанры бул байыркы жанр. Бул деген эң нукура мурдаттан бери келаткан ушул опера түшүнүк бул нукура ырдоо. Классикалык пение деп коет орустардачы. Классическое пение, оперное пение. Ошол классикалык түрдө ырдап, Кудайдан берилген талантты ошо опера вокалына таптаганда ошо опералык үн чыгат да. Анан эстрада менен эмне менен айырмаланат? Эстрада бул кечээги жакында эле чыккан жанр. Опера бул мурдаттан бери келаткан жанр. А эстрада азыркы убакта өтө популярдуу эстрада жанры. Себеби элдердин аң сезими ошо электрондук жака багыт алган сыйт да. Бирок электрондук жака багыт алып, электрондук жака өнүгүп кетаткан бул жагынан бир жагынан жакшы 21-кылымда. Экинчи жагынан биз ошо классикалык накта, нукура, үндү, нукура таланттарды унутпашыбыз керек да. Анан могу сиздин ушул опера жаатында, музыка жаатында негизи айтканда 10 жылдык билимиңиз бар да. Анан могу көпчүлүк ырчылар бүгүнкү күндө ырдаганда ырды кайсыл тоналистте ырдаганын билбейт дейт да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Чын эле бүгүнкү күндө ушундайлар барбы? Эми биздин азыр жаңынан чыгып келаткан жаш өспүрүм балдар таланты бар, үндөрү бар, музыкальный термин менен айтканда слуху бар, музыкальный слухтары бар да. Бирок ошону профессионалдык түрдө тарбиялоо керек. Ар бир багыт керек, ар биринин үнүнөчү. А биздикилер ырдап атып эле, той иш-чараларда ырдап атып эле, анан келе калып эле профессионалдык чоң сахнага чыгып кетип атышат да. Азыркы жаштарчы. Мен ага каршымын, себеби деген музыка деген бул өтө татаал нерсе. Кудайдан берилбеген талант болбосо, Кудайдан берилбеген үн болсо, муну алып чыгыш өтө эле кыйынга турат да. Анан жаштардын азыр ошо компьютерга берилип жасалма үндөр менен ырдап аткандары мен үчүн өкүнүчтүү. Бирок
баарын айтып кетмекмин. Ошол музыкалык училищалар бар, окуу жайлар бар. Бизде Кыргызстанда көп жерлерде бар билим бере турган окуу жайларчы музыка жөнүндө. Музыка тууралуу биз мисалы консерваторияда окудук, Куренкеевди бүттүк. Эң накта ырдап, нукура ырдап чыгам деген адам бул окуш керек музыкагачы. Музыканы ырдап эле жөн эле чыгып алып, чоң сахнага кичинекей үнүм бар деп алып эле бакыра берген болбойт, туура эмес. Антсек биз Кыргызстандын маданиятыны төмөн түшүрө алабыз да. Анан негизи могу ушул жакшы эң мыкты ырчы болуш үчүн канча жылдык билим керек? Канча жылдык эң мыкты ырчы болуп жүрүш үчүн сахнада, чоң сахналарда эң мыкты ырчы болуп жүрүш үчүн бул 10 жыл же 20 жыл окуп коюш керек деген түшүнүк болбош керек биздечи. Бул чыгармачылык, бул чексиз. Бул асманды караганда кенен өткөрөбүз го, ошондой эле чексиз нерсе да. Себеби 10 жыл окуп, 20 жыл окуп, анан мен моундай ырчы болдум деген туура эмес да. Бул жашооң өткөнчө, өмүрүң өткөнчө эмгектенүү да. Анан бул негизи эле бүгүнкү күндө мына опера, балет, опера жаатында окуган көпчүлүк окуучулар, мисалы чет өлкөгө барып, көбүнчө Италияга барып билим алышпайт да. Сизде ушул жаатында Италияга барып, дагы да болсо билимди жогорулатып келейин деген оюңуз барбы? Албетте бар. Эми ар бир опералык ырчы инсандын өзүнө туу туткан, өзүнө койгон ой максаты болот. Ошондой эле биздин ар бирибиздин ой максатыбыз ошол Италиянын операнын өнүккөн жери, опера жаралган жери бул Италиянын өлкөсү. Ошо Италияга барып, окуу, билим алып, ошол жактан ошол дагы да болсо опералык жанрга такшалып келели деген ой максаттар бар. Албетте буйруса ошо жакын аралыкта чечилгени турат. Министерствонун менен чечими менен ошол Италия өлкөсүнө барып билим алып келгени турам. Кудайым буйруса. Бүгүнкү күндө негизи эле эстрада жаатындагылар баарыбызга белгилүү да. Көпчүлүгү жандуу үн менен мурдайт, көпчүлүгү запись менен мурдайт дегендей. Сиз өзүңүз бизде жалаң эле жандуу үн менен мурдайбыз деп атпайсызбы? Ошону бир сынап көрбөйлүбү? Макул. Бизге жандуу үнүңүздү мурдап бербейсизби? Опера негизи жанрындагы ырчылар көптөн көп ушул Италия тилиндеги ырларга басым жасайбыз. Себеби ошол ырларга калыптанып калабыз да. Анан Италия тилинде, орусча тилинде, башка көптөгөн чет өлкөлөр тилдерин ырдайбыз. Анан ушул мен ырдап берейин. Эми кыргыздын музыкаларына, кыргыздын обондоруна эч кайсы обончулар жетпейт, чет өлкөдөгүлөрчү. Алардын өзүнүн табити бар, бирок кыргыздын нукура таланттын табиттери, композиторлорубуздун ырлары булар өзүнчө шумдук да. Анан ошонун арасынан Муса Баяетовдун Арпанын ала тоосунан деген ыр бар. Ошону опералык үнгө салып силерге арнап берейин. Арпанын ала тоосунан ай быгып күндө корунам, асыл кетсендей келиндин айлантып өпсөм озунан, айылыңа күндө барудан, ай быгып күндө корунам, асыл кетсендей келиндин айлантып өпсөм озунан, асыл кетсендей келиндин айлантып өпсөм озунан. Деп айткан экен. Чоң рахмат. Анан негизи эле бүгүнкү күндө могу
бардык эле ырчылар бизде өздөрүнүн жеке концертин берип, жерлерди кыдырып, кыргыз жеринен эле эмес, чет өлкөлөргө чыгып өзүнүн концертин бергенге аракет кылып келишет да, берип келишип атат. Сиз да ушул жаатында өзүңүздү сынап көрдүңүзбү, жеке концертиңизди берип? Ооба, албетте. Ар бир ырчынын өзүнүн ошол жеке концерт берем деп умтулган идеясы, өзүнүн ой максаты болот. Ошондой эле бизде опера жаатында биз жеке концерт берүүгө шашылбайбыз көп анчачы. Себеби биз өзүбүздүн талантыбызды, өзүбүздүн кандай возможность болсо, ошонун баарына биз опера спектакль түрүндө элге тартуулайбыз да. Анан кийин жакында эле ошо бизде опера балетте чоң бир опера болуп өттү, чоң проект болду. Бул Моцарттын Дон Жуан операсы. Ошол биздин директор колдоп, жана ошол эле Австриянын посольствосу колдоп, ошол операны жакшы өткөрүп алдык деген ойдомун. Ошол операда мен Дон Жуандын өзүнүн главный роли ойноп чыктым, баш каармандын. Анан ошондон кийин ошо биз жыйылып бир жылдап жаттап операнычы, бир жылда бир жок дегенде бир 2 опера чыгарышыбыз керек да. Ошол бизге өзүнчө мындай отчет болуп калат да, опера ырчылар үчүнчү. Анан бир жерге барсам сурады эле, сиздин канча ырыңыз бар депчи. Канча ырыңыз бар, канча клибиңиз бар депчи. Анан билип эме кылдым эле да. Себеби бизде операда клип кичинекей 2 куплет, анан бир эме ырларга көп басым жасабайбыз да. Алар биз үчүн өтө эле кичинекей форматтагы эме чыгармалар болуп калат да. Бизден сурашат, опера ырчысыңбы? Кайсы партияларды ырдадың? Кайсыл эмелерди атып, операларды ырдадың? Жана кайсыл жерлерди ырдап келдиң деп ошону сурашат да. Себеби опера бул дүйнөлүк аренага чыгып, ошо дүйнөгө тең таралган эме да, жанр да. Ошентип биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү операнан алыс болгону мен үчүн өкүнүчтүү. Ошол өзүңүз айтып кеткендей эле, кайсыл өлкөлөрдө чынында сиз өзүңүз ырдап келдиңиз? Өзүм чет өлкөлөргө кичине кезимде эле ушул Европага барып, тиги Америкага барып келе элекмин. Ал жака буйруса азыркы жакында пландар бар. Бирок ушул өзүдүн СНГ мамлекеттерин кыдырып, Казакстанга, кичинекей кезимден эле Ташкентке барып ошентип келебиз. Негизи эле бүгүнкү күндө могу эстрада жаатындагы ошол жанрдагы ырчыларды сиз кандай баалайсыз? Кандай көз караштасыз? Эстрада жаатындагы ырчыларды эми бар. Көптөгөн биздин өзү балдардын таланттары бар. Жаңы чыгып келаткан ырчылардын таланттары бар. Аларды өстүрүш керек. Профессионалдуу түрдө, ошо жана айтып кеткендей жогоруда, профессионалдуу түрдө өнүктүрүш керек жана профессионалдуу түрдө багыт берип тапташ керек да. Ошондо жакшына бир профессиональный ырчылар чыгат деп ойлойм эстрадада дагычы. Эстрада десе эле бул жалаң эле электрондук музыка эмес. Эстраданын бул эң эле ошо азыр дүйнөгө популярдуу болуп аткан жанр. Анан эстрадамын деп эле анан кийин бүт эле компьютерди кошуп ырдап койгон болбойт да. Эстраданын да эмесине чыгара билиш керек, көркүнө чыгара билиш керек. Чоң рахмат сизге. Келиңиз, анда эмесе эркин микрофон берели. Өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, кыргыз элине, музыка сүйүүчүлөрүнө жүрөктөн чыккан жакшы асыл ойлоруңузду айтып кетиңиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Ушул жакшылыктын баары биз менен болсун Кыргызстанда. Анан ар дайым ички жан дүйнөңүздөрдө музыка жаңырып турсун, классикалык музыка жаңырып турушун каалайм. Анан баарыңыздарды опера балет театрына тез келип туруңуздар деп сурамакмын. Чоң рахмат. Ар дайым ушундай
Булбулдай болгон үнүңүз өчпөйгү, элге жакшы чыгармаларды, жакшы обондорду жаратып жүрө бериңиз. Бүгүн бизде конокто Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрынын солисти Орозбек Бактыков болду. Саламатта калыңыздар.